5 амал бар екен туғандар. Bir күндө ким ушу 5-өөнү аткарган болсо, Алла аны бейиштик деп жазып салат дейт. Айтайынбы? Ман ада маридан. Ким оорулууну зиярат кылса. Мен үйүндөбү, бейтапканадабы, больницада, клиникада айырмасы жок, зиярат кылса. Ва шахида жаназатан. Жаназага катышса. Мусулмандын кыла турган иштери. Мусулмандын кыла турган иштери. Ва саума яуман. Ораза кармаса. Ва раха илал жум'a. Жумага барса. Ва атака ракабатан. Кулду азат кылса. Равахи Ибн Хиббан айткан, кайсы күнү ушу 5-өөнү кыла турган болсо, негене? Бейиштик деп жазып коет. Эми анда жума күнү ораза кармаш керек экен да. Туган маселени угуп алайлы. Жума күндүн өзүн ораза кармага макруh болуп калат. 6-күн же 4-күндү кош керек. Эгерде каза болуп калса макруh болбойт ал. Каза аткарыла берет. Казаңыз бар да. А бирок жөнөкөй нафил башка күндөрдү кармабай, жума күнү кармай турган болсоңуз, анда макруh болуп калат. Ошого жумага bir күн 4-күн пайшамбы. 4-күн жума күнү кыл, же болбосо жума күнү 6-күн кошпош керек. Ошондо макруh болбой калат. Ва атака ракабатан, кул азат кылса деген. Эми азыр кул жок да. Азат кылган. Демек иншалла бирөөгө карызынан кутулганга жардам берсеңиз, машалла, Кудай кааласа фазаил соорун аласыз. Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас разияллаху анху